Экстремизм деген сөздү уксаңыз керек. Бирок ал чынында эмнени түшүндүрөт? Экстремизм кастыкты күчөтүп, зомбулукка жетелеген аракет. Бул расалык, этникалык, улуттук, диний же аймактык айырмачылыктар боюнча адамдардын ортосуна бөлүк салуу. Экстремисттик ишмердүүлүк коомго коркунуч туудурат. Ал ар кандай жолдор менен ишке ашышы мүмкүн. Бийликти басып алууга жана конституциялык түзүлүштү бузууга болгон чакырыктар, улуттук ар намысты басмырлоого же жарандардын динине, улутуна же расасына байланыштуу өзгөчөлүктөрдү, артыкчылыктарды же кемчиликтерди үгүттөө жана жайылтуу, расалык, этникалык, улуттук, диний же аймактар аралык кастыкты козутуу, жек көрүүнү күчөтүп, радикалдуу идеяларды пропагандалаган, чыр-чатактарды чыгарган жана зомбулукка чакырган топторду түзүү, курал же башка кооптуу каражаттарды колдонуу аркылуу коомдук тартипти жана коопсуздукту коркунучка салуу, экстремисттик ишмердүүлүктү каржылоо. Бул экстремисттик топторду же алардын аракеттерин колдоо үчүн акча каражатын же башка материалдык жардам берүү, экстремисттик уюмдун ишмердүүлүгүнө катышуу, анын максаттарын колдоо, идеяларын пропагандалоо, иш-чараларга катышуу же ишмердүүлүгүн каржылоо, зордук зомбулукка үндөгөн материалдарды таратуу. Бул видеолор, макалалар, посттор же аудио жазуулар болушу мүмкүн. Тыюу салынган уюмдардын символдарын колдонуу. Мунун баары чыр-чатакка, зордук зомбулукка, конституциялык түзүлүштүн бузулушуна алып келиши мүмкүн. Экстремисттик уюм кастыкты козутуу, зомбулук жана душмандыкка багыттаган аракеттерди жасаган адамдардын тобу же уюм. Экстремисттик материалдар бул адамдарды өз ара бөлүнүүгө, касташууга жана зомбулукка үндөгөн бардык материалдар. Видео, макала, посттор, аудио. Эгер сот мындай материалдарды коркунучтуу деп тапса, аларды сактоого, жайылтууга жана үчүнчү жактарга берүүгө тыюу салынат. Атрибутика жана символика. Бул тыюу салынган уюмдун атайын белгилери, желектери жана лозунгтары. Аларды илимий жана үйрөнүү максатында болбосо, колдонууга болбойт. Экстремизмди профилактикалоо. Бул экстремизмдин кесепетинин алдын алуучу бардык чаралар. Провокацияга алдырбоо, коркунучту аныктоо жана жардам издөө жолдорун мектептер, медиа, мамлекеттик жана муниципалдык органдар, диний лидерлер, ата-энелер жана мугалимдер түшүндүрүшү кажет. Экстремизмге каршы туруу. Бул мамлекеттик органдардын аткарган бардык жумушу. Алар коопсуздукту көзөмөлдөп, кооптуу иштерди таап, токтотуп, материалдарды жаап, адамдарга жардам беришет. Эскертме. Бул расмий эскертүү. Эгер кимдир бирөө шектүү иш баштап жаткан болсо, ага токто, сен кооптуу жумуш жасап жатасың, деп айтуу керек. Бул кылмыш ишин алдын алып калууга зор мүмкүнчүлүк. Өзүңүздү, досторуңузду, жакындарыңызды жана өлкөбүздү коргоо үчүн бул түшүнүктөрдү билишиңиз жана түшүнүшүңүз шарт.